Тоңуз жолдун тоомунда жайгашып, Шамалдуу шаар аталган балыкчыдан биз буга чейин чатырчаларды учуруп кетти, деги эле улуп токтобой койду, же болбосо илинген желектерди айырып кетти деген гана маалыматтарды уга турган болсок, эми дал ошол шамалдан пайда тапмай болдук. Шамалдан электр энергиясын өндүрүп, энергетикалык каачылыкты жоюуну көздөй багыт алдык. Көкмойнок 1 калктуу конушунун аймагында 100 мегаваттык станциянын куруу долбоору Росатом компаниясы тарабынан былтыр ишке кирген. Ал эми жыл башында шамалдын кубаттуулугун текшерүүчү жабдык орнотулуп, андан бери изилдөө иштери аяктап калды. Сейчас мы заканчиваем этап изысканий. Это часть работы непосредственно на земле. Шамал станциясын курууну баштоо бул бизге ыңгайлуу өлкөлөрдө кайра жаралуучу энергия боюнча долбоорлорду ырааттуу ишке ашыруудагы дагы бир кадам. Мамлекеттик корпорация Шамал парктарын куруу жана эксплуатациялоо боюнча баардык зарыл компетенцияларга ээ. Россияда ишке ашырылган Шамалдын энергетикалык долбоорлорунун жалпы кубаттуулугу 1 гигаваттан ашты. Мындай объектилердин курулушу сапатты гана жогорулатпай, электр системасынын ишмердүүлүгүн, ошондой эле жаңы жумуш орундарында да түзөт. Мезгил кутусун салуу азы эмне министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук катышты. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров бул долбоордон чоң үмүт бар экенин белгилеп, компания заманбап технологияларды жана жабдууларды колдонуп, ошондой эле жергиликтүү жашоочуларга жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана курулушта дагы жергиликтүү бюджетти толтурууда жардам берерине ишенимин билдирди. Президент Кыргызской Республики Садыр Нуркожоевич, выступая с высокой трибуны ООН, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Бириккен Улуттар уюмунун бийик трибунасынан климаттын өзгөрүшү, энергиянын кайра жаралуучу булактары, парник газдардын эмиссиясын азайтуу, жашыл экономика боюнча лидерлердин саммитинде сүйлөп жатып олуттуу демилгелерди көтөргөн. Ал кезде бул керектүү ресурстар көпчүлүккө кыял болуп көрүнгөн. Бирок ар кандай ишенбөөчүлүктөргө карабай, бүгүнкү күндө биз бул демилгелерди иш жүзүндө ишке ашыра баштадык. Ошентип, туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунун максаттарынын бирин ишке ашыра баштадык. Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактарынын потенциалы жогору аймактардын катарына кирсе да, биз керектөөбүздө шамалдын, күндүн же биогаздын энергиясын колдонгон жокпуз. Бизде жылына 300дөн ашык күн ачык болуп, жергиликтүү шамалдын күчү элдик уламыштарга чагылдырылган. Азыр Ысык көлдүн жээгиндеги Көкмойнок айылында 100 мегаватт кубаттуулуктагы Шамал электр станциясынын курулушу башталганына күбө болуудабыз. Станциянын курулушу Ысык көл облусун кошумча энергия менен камсыз кылганга шарт түзөт. Ал эми энергиянын бир бөлүгү экспорттолоору пландалууда. Мындан сырткары Шамал паркынын курулушу региондун мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө дагы таасирин тийгизет. Долбоор боюнча 280 миллион киловатт саат энергия өндүрүлөт. Ушул өндүрүлгөн энергиядан сатканда 1%-ын ушул айыл өкмөткө калат да. Жалпы жылын алып көрсөк, биз эсептесек мындай алдын ала эсеп боюнча 60 миллион сом тегерегенде ушул айыл аймакка балык шаарына түшүп турат да бул долбоордон. Белгилей кетсек, Шамал энергиясы күн жана гидроэнергия менен бирге эле кайра жаралуучу экологиялык таза энергия булагы болуп саналат. Бул жааттан алып караганда Кыргызстанда Шамал электр станцияларынын чоң дарамети бар. Энергетикага тийгизген таасири эми 280 миллион киловатт саат бул бизге кошумча электр энергия болот да. Мындайча айтканда, өзүңөр билесиңер, күн энергиясы баягы күндүз иштесе, Шамал энергиясы күнү түн иштейт да. Ошон үчүн ушул жерди тандап алышып, ушул жерде компания жактырды. Бул жерде Шамалдын мындайча айтканда өтүшү, Шамалдын нугу ошол именно Шамал станция курганга мүмкүнчүлүк бар экен. Энергетикага мындайча айтканда кошумча дагы 100 мегаватт электр энергия кошулат. Бул деген жайкы мезгилде Ысык көл областынын 80%-ин жапканга мүмкүнчүлүк болот. Мисалы, бир Шамал мачтасы жылына 5 миллион киловатт саатка жакын энергия өндүрө алат. Андыктан тоолуу өлкөдө Шамал жетиштүү болгондуктан эми бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу гана керек. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.